Егер кыргыз сени конокко саат 6-га чакырса, саат 8-де барсаң, эң биринчи барган адам болосуң. Анткени үй ээси өзү да конокко чакырып коюп, саат 7-де базарга эт алганы жөнөйт. Булар чай ичип отуруп эле бүткүл дүйнөлүк саясатты чечип коюшат, бирок өзүнүн короосундагы таштандыны тазалаганга убактысы жок. Туура, президентке акыл үйрөткөндө баары академик. Бирок светофордун кызыл түсү булар үчүн жөн эле декорация. Инстаграмда баары эле бай, баары эле бактылуу, баары эле Дубайда жүргөндөй көрүнүшөт. Бирок камераны бир аз капталга бурсаң, артында эскирип калган дуал жана Дордой базарынан алынган тапычкалар эле көрүнөт. Айылдан шаарга 3 күн мурун келгендер деле бири-бири менен орусча сүйлөшө баштайт, бирок акценти Тагалок молда дегендей угулат. Туура, по-любому деген сөздү кошуп койсо эле өздөрүн аксөөк сезип калышат, бирок үйдө баары бир нанды чайгам алып жешет. Адамдар банктан насыя алганда өздөрүн бай сезип, тойдо доллар чачышат, анан төлөй албай калганда өкмөттү күнөөлөшөт. Эң кызыгы, чөнтөгүндө акыркы 100 сому калса да такси чакырып үйүнө чейин бизнес класстагыдай маанайда барышат.